Талас облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда 64 кызматкер эмгектенет. Кооптуу жана ары жооптуу кызматты аркалаган медицина кызматкерлеринин айлыгы 1 апрелден тарта 50%га жогорулаган. Учурда бул жерде иштеген дарыгерлердин басымдуусу пенсия курагындагылар. Калк саламаттыгына кам көргөн дарыгерлер жетишпегендиктен басымдуусу ашыкча милдетти аткарышат. Мына бүгүн биздин медицина тармагындагы бардык кызматкерлер үчүн бир мындай жагымдуу, кубанычтуу күн болуп эсептелет да. Анткени эмгек айлыгыбыз көбөйүптүр. Көбөйгөндө дагы мындайда сезилерлик, сүйүнөрлүк болуп көбөйдү. Мына акыркы календарлык жылда 2 жолу көбөйдү. Мисалы үчүн мен мурда 9800 алчумун. Мына акыркы айлыгым болсо 20400 болду. Бул почти 2 эсе өстү деген сөз да. Анан сүйүнүп атабыз, буйрусун мынан арыдагы ушул айлыкты алып иштей берели деп. Анара Кожоназарова бир топ жылдан бери кургагучук борборунда бөлүм башчылык кызматта. Арубак жугуштуу оорулар менен иш алып баргандыктан өз өмүрлөрүн тобокелге салып келишет. Бир топ жылдык мээнети акталып, бүгүн жогорулатылган айлык менен 33 000 сомдон жогору эмгек акы алып кубанып турган чагы. Буда болсо мен багы дарыгерлер бизде багы ардактуу эс алууга кеткендигине байланыштуу кошумча жумуштарда да иштеп атам дополнительный. И высший категория менен стаж работа менен биздин вредностьтин баарын кошкондо мен буда мындай ушундай зарплата болот экен өзүм да күткөн эмесмин. Мага аябай кубанычтуу болду бир чети. 33 000 алдым. Муну мен алганда ушунчалык өзүм толкундандым. Баягы бизде мынчалык зарплата болбогондугуна аябай мага чоң эме болду да, мындай стимул болду. Дарыгерлердин айтымында маяналары 50%га көтөрүлгөндүгү жакшы жаңылык болгон. Анткени калктын саламаттыгы үчүн жан үрөп иштеген ак халатчандар 2 күндөн бери жогорулатылган айлыктарын колдоруна алууда. Маянаны жогорулатуу бул абдан жакшы, биздин келечекке дагы иштегенге стимул берет деп биз ойлойбуз. Биздин тарыхыбызда эгемендүүлүктү алгандан берки эң бир ушунчалык жогорку деңгээлдеги айлык маянасы көтөрүлүп отурат. Айрыкча ушу кургагучукка каршы күрөшүү тармагында иштеген эмгекчилерге, кызматкерлерге абдан сүйүнүчтүү кабар болду. Азыркы учурда мына биз бүгүн айлыгын алышып сүйүнүшүп отурушат. Биздин бир ставкада иштеген дарыгерлерибиз мурун 10 000дин тегерегинде 12 000ге чейин алып жүрсө, азыр бир ставкада 20 000, 21 000ге чейин алышат. Талас облусунда 277 дарыгер, 1042 мейман, 430 кичи мейман калк саламаттыгына кам көрүп келет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун менен иштешип жаткан бирдиктүү төлөөчү тутумда иштеген саламат сактоо мекемелери Талас областында 9 мекеме бар. Ошол мекемелерге, саламат сактоо мекемелерине жалпы апрель айынын айлык акысына 52 миллион 700 000 сом эсептерине которулуп берилди да. Бүгүнкү күндө жалпы кече бүгүн мынакей жалпы ушул медицина кызматкерлер ушул көтөрүлгөн деңгээлде апрель айынын айлык акыларын толугу менен которулуп, өздөрүнүн счетуна которулуп берилди, айлыктарын алышты да. 1 апрелден тарта өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен социалдык тармактын кызматкерлеринин айлыгы 50%дан 100%га чейин жогорулатылган. Ал эми медицина кызматкерлеринин айлыгы буга чейин өткөн жылдын 1 июнунда дагы көтөрүлгөн. Андыктан жогорулатылган маяна жогорку жоопкерчиликти талап кылаарын эске алган дарыгерлер калк саламаттыгы үчүн камкордук көрөрүн белгилешет. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.